Мен Махабат Тажыбек кызы. Болот Тимировдун өмүрлөш шериги катары айтарым. Бийлик Болот Тимировдун журналисттик иликтөөлөрүнөн 2 жыл бою коркуп келди. Болоттун ишмердигине тоскоолдук жаратуунун түрдүү амалын издешти. Ал тургай келинчеги мен аркылуу таасир кылууга өтүштү. Мага ач кулактан тынч кулак артык. Андыктан Болот, сен журналисттик иликтөөлөрүңдү токтот деген аргасыздыкка жеткиребиз дештиби? Айтөр, үй жатагыбызга жашыруун камера коюп, казан аягыбыз кагышкандан өйдө коомчулукка жар салган пастыкка барышканын мыйыгыбыздан күлгөндөн башка жооп кылбай келдик. Андан соң Болот экөөбүздүн ортобуздагы балабызды жок кылып коебуз деген ачык коркутуулар болду. Бирок биз ага карабай ишмердигибизди уланта бердик. Акыры Болотту Баңгизатка байлаган операциялар ишке ашкан жок. Болот Назаров экөөнү Баңгизат жалаасы менен жок кылуу үчүн күч органдарын, сот органдарын пайдаланышты. Бирок бийликтегилердин тилеги ташкап, Баңгизат боюнча жалган жала жабабыз деген аракеттери коомдо ишенимсиздикти гана жаратты. Ал тургай Тимиров Лайф командасынын кызматкерлеринин жеке турмушунан өйдө аңдып, интимдик жашоосун чагылдырган видеону чыгаргандан да тартынышкан жок. Ар бир кызматкерибиздин изине түшүп, офис, үйүбүздөн бери аңдып, коомдук жайларда артыбыздан бейтааныш адамдарды аңдытып, соц тармактарда биздин команданы түрдүүчө жолдор менен каралап келишсе да, биздин команданы моралдык жактан сындыра алышпады. Эл жерибиздин тагдырын өздөрүнүн керт башынан жогору койгон командабыз бийликтегилердин пастыгын көтөрүп келишти. Ал ортодо УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаров эч кандай сот чечими аныктай электе эле Болот Тимировду бирөөнүн аскердик билетин уурдап алган деген божомол дөдөмөл билдирүүлөрүн расмий түрдө жарыялашканы кайсы укуктук мамлекетте аброй алып келет? Эң өкүнүчтүүсү, биз менен тилектеш, пикирлеш, өзүмдүн атам Сатыбалдиев Тажыбек өлкөбүздүн эртеңки келечегине басса турса да кайгырып, элибизге Дыйкан акын деген ат менен таанылган эле. Тилекке каршы айтайт десек, каналыбыздын Дыйкан акыны белгисиз жагдайдан улам жарык дүйнө менен кош айтышканы командабыз үчүн ушул күнгө чейин табышмак. Себеби ал куландан соп-соо эле жүрүп, күтүүсүздөн ооруга кабылып, мындан 2 ай мурда тез аранын ичинде жарык дүйнө менен кош айтышты. Анда да кайгыбызды ичибизге жутуп кала бердик. Андан көп өтпөй, саналуу күн мурда төкмө акыныбыз Болот Назаровду тулпарды туйлатып минген үчүн аны ууру катары сыпаттап, абакка камап отурган адилетсиз бийликтин абийирсиздиги токтогон жок. А бүгүн командабыздын лидери Болот Тимировду киндик каны тамган өз мекенинен сыртка чыгарып, баласын аталык мээриминен ажыратып, тирүүлөй жетим калтырууну чечиштиби? Садыр Жапаров абакта жаткандагы өз ата-энесинин кан жуткан кайгысын бүгүн Болот Тимировдун ата-энеси кайталасын дегениби? Бийликке булар адам тагдыры менен ойноп, элибиздин көзүнөн кан агызган саясий режим орнотуу үчүн бийликти басып алышты беле? Булар биротоло сот аркылуу бийликти сындагандардан өч алуу жолун тандап алыштыбы? Коомубузга белгилүү болгондой, Болот Тимировду мурдагы бийликтин тушунда да ур токмок алып сындыра алышкан эмес. Ал эми азыркы бийлик келгенден берки 2 жыл арасында Болотту тургай, мени да, командабызды да түрдүүчү азгырык амалдар менен чачыратып, бөлүүгө бийликтин тымызын аракеттери токтобой келди. Бирок бизди өздөрүндөй санап, сатылат, коркуп калат деген тилектери ташкапты. Бийликтин дагы кандай табышмактуу сценарийлерин күтүп жатканына командабыз менен таң калбайбыз дагы. Бирок командабыздын башына кандай сыноолор келбесин, биз сынбайбыз. Кайратыбыздан кайтпайбыз жана калайык калкыбызга да кайраттуулукту тилейбиз. Командабызга калайык калктан колдоо керек. Бүгүн биздин үй бүлөнүн башына келген оор сыноо эртең ар бир үйдүн босогосун атташы толук мүмкүн.
Укуктуу мамлекетте бүгүн мыйзамдар ачыктан ачык тебеленип, ачыктан ачык адилеттик үчүн күрөшкөндөр көмөлөнүп атканы акылыбызга сыйбай отурса да, биздин команда жаныбызды канжыгага байлап койгон тилектештиктен кайтпастыгын ишенимдүү түрдө айта алам. Албетте, бул күндөр, бул сыноолор бизди такшалтат, чыңайт. Мындан ары кимдин маңдайына кандай тагдыр жазылганын бир гана Кудай билет. Болот курчуйт, таш сынат.